18 майда Борбордук шайлоо комиссиясынын жумушчу тобу Эмгек жана Ата журт Кыргызстан партиясынын Бишкек аймактык шайлоо комиссиясынын Борбордогу шайлоонун жыйынтыгын жараксыз деп тапкан чечимине каршы жазган арызын карап, аны канааттандырды. Жумушчу топтун мындай чечим кабыл алуусуна отурумда келип түшкөн арыздар, укук коргоо органдары берген материалдар менен таанышып, партиянын өкүлдөрү берген арыздардын мазмуну себеп болгон. Биз эми бүт бардык немелерди карадык да, коргоо органдар тарабынан берилген кагаздарды карадык, арыздарын карадык. Анан эми биздин жумушчу топ чыгарган чечим бул тиги партиялардын өкүлдөрүнүн берген арыздарынын маани мазмунун карадык. Алардын бардык арыз берүүчүлөрдү да чакырдык, Бишкектикти да чакырдык, бардык материалдарды карадык. Чечимибиз бул мындай рекомендательный мүнөзгө ээ да. Мындан улам саясий партиялар БШКны жумушчу топтун чечимин кубаттап, жергиликтүү кеңештин шайлоосун өттү деп табууну өтүнүшкөн. Анткени менен бүгүн Бишкек шаардык кеңештин шайлоосунан өтпөй калган Бүтүн Кыргызстан, Тынчтык, Айкөл Кыргызстан, Улуу Журт партиялары маалымат жыйын өткөрүп, бир нече талаптары менен президент Садыр Жапаровго кайрылышты. Алар Бишкек аймактык шайлоо комиссиясынын чечимин күчүндө калтырып, кайра өтө турган шайлоонун бюджетин кыскартып, жарыштын жыйынтыгын жокко чыгарганга себепчи болгон партияларды кайра шайлоого катыштырбоо талабын коюшту. Теперь рабочая группа хочет отменить решение Бишкекского территориальной избирательной комиссии. Но смысл в чем заключается? Если они отменят, они хотят прийти во власть, и у меня большое подозрение, что, скорее всего, рабочую группу, как и избиратели, эти партии купили. Бишкек аймактык шайлоо комиссиясы 12-майдагы жыйынында Эмгек жана Ак Бата партияларын жарыштан четтеткен. Буга шайлоо учурунда аталган партияларга 12 даттануу, мыйзам бузуулар боюнча 23 маалымат келип түшкөнү жана административдик ресурс колдонулганы айтылган. Мындан сырткары 30 шайлоо тилкесиндеги добушту жокко чыгарган. Натыйжада жокко чыгарылган добуштун саны 60 миңден ашып, ал шайлоого келгендердин 45%дан ашыгын түзгөн. Мыйзам боюнча жергиликтүү кеңештин шайлоосунда добуштун 3төн 1 жокко чыгарылса, кайра шайлоо өтүшү керек. Анда шайлоо күнү 3төн 1 кыскартылып, президент шайлоо күнүн дайындаган чечим чыгаргандан кийин ал 40 күндөн кечиктирилбеген мөөнөттө өтүшү керек. Бишкек шаардык кеңештин шайлоосунда 7%дык босугону Эмгек, Ак Бата, КДП, Ата журт Кыргызстан, Ынтымак, Биздин эл партиясы өткөн. Кийин Бишкек аймактык шайлоо комиссиясы КДПны добуш сатып алуу фактысына байланыштуу шайлоодон четтеткен. Анткени менен Борбордук шайлоо комиссиясынын мурдагы мүчөсү Атыр Абдрахматова Боршайкомдогу жумушчу топ мыйзамда каралбаган топ болгондуктан, алардын чечими юридикалык күчкө ээ эместигин билдирди. Андай болгон күндө да Боршайкомдогу жумушчу топ саясий жарышта кызыкчылыкты көздөп, буйрук аткарган органга айланып калганына токтолду. Алардын чечими сунуш катары эле да, консультативдик сунуш катары эле. Сөзсүз түрдө ушул эле чечим кабыл алынат деген жок. Мисалы, Ош шаары боюнча карасаңар, жумушчу топ 7 участканы жокко чыгарып, шайлоонун жыйынтыгын беките берели деп чечим сунушташкан. Ошол эле Асаналиев, Батырова, Сатыгуловторчу азыркы жумушчу топ. Анан БШК алардын сунушуна көнбөй, Оштун жыйынтыгын толук кандуу жокко чыгарышты. Ошон үчүн жумушчу топ бул мындай алдын ала эле карай турган рабочий орган деп коебуз го, жумушчу эле орган. Анда эч кандай күчкө дагы, мыйзамга дагы, саясий күчкө дагы кандайдыр бир укуктук ченемдик акт кабыл алганга, акыркы чечим кабыл алганга укуктары жок. Буга чейин БШК 3-майда Токмок шаарындагы, 12-майда Ош шаарындагы добуштарды жокко чыгарган. Ошто өткөн шайлоодо административдик ресурска байланыштуу 3 иш сотко өтсө, бир нече иш боюнча сотко чейинки өндүрүш жүрүп жатканы. Буга байланыштуу Ош аймактык шайлоо комиссиясынын жоопкерчилиги каралып, добуштун жыйынтыгын жокко чыгарган талапкерлер кайра жарышка катыша албаары айтылып, 27 шайлоо тилкесиндеги добуш жараксыз деп табылган. Жалпысынан Ош шаардык кеңешке 9 партия ат салышып, андагы Ата журтум Кыргызстан, Улуттар биримдиги, Ынтымак жана Ыйман Нуру партиясы утуп чыккан. Мындан улам Атыр Абдрахматова БШКнын курамы жаңыланбайын таза шайлоо өтпөөрүн коңгуроо кагат. Ошондой эле президент кайра шайлоону 4-июлга дайындаган жатат деген маалымат чыкканын билдирип, жарышты күзүндө өтө турчу парламенттик шайлоо менен бирге өткөрүүнү сунуштады. Айтымында июнь айы менен Боршайкомдун 5 жылдык мөөнөтү бүтүп, анда БШКнын жаңы курамы таза шайлоо өткөрөт деген ишеним орун аларын белгиледи. Мыйзам чегинде президент эгерде ошол июлга чукул парламенттик шайлоо менен дагы жергиликтүү кеңештердин кайрадан шайлоосун дайындаса, анда тура болот деп 2 компания бир өткөргөн. Андан сырткары бул кайра бюджеттик чыгымдар. Эгерде азыр Боршайком мүчөлөрү ошол мыйзам бузуп шайлоону жакшы өткөрө албагандыгы үчүн
бюджеттен кеткен чыгымдарды өзүнүн чөнтөгүнөн бербесе, төлөп бербесе, ал алардын жоопкерчилигин караш керек. Бирок ошол бюджеттен кеткен чыгымдарды ким калыбына келтирет? Анан да азыр дагы ошол 200 миллиондой жакын парламенттик эмеге шайлоого 500 миллион тегерек болсо, ошондо 600-700 миллион тегерегинде акча биз шайлоого дагы коротобуз. Элестеңер, кышында бир шайлоо, жазында бир шайлоо, жайында бир шайлоо, күзүндө бир шайлоо. Эл да чарчайт. Күзгү парламенттик шайлоого эл келбей коет, анда добуш алып сатып алуу андан да гүлдөп кетет. Ошондой эле мыйзам бузууга жол берген укук коргоо органдары жергиликтүү бийликтеги аткаминерлер жумуштан кетиши керектигин кошумчалады. Жергиликтүү кеңештин шайлоосунда адистер Кыргызстанда чыныгы саясий партиялар жок экенин айтып, буга бийликтики делген партиянын тизмесиндегилер жаңы партиянын атын жамынып жарышка катышканын, алардын чыныгы электораты, идеологиясы жок экенин белгилешкен. Мындай пикирди саясат талдоочу Айбек Теңизбаев да кубаттайт. Эгерде кайра шайлоо дайындалса, добуштун жыйынтыгын жокко чыгарууга себепчи болгон партияларга мыйзам кайра жарышка катышууга жол бергендиктен кийинки добуш берүүдө жарандардын ролу, алардын тандоосу маанилүү экенин белгиледи. Эми ал саясий партияларга эмес, бул шайлоодо таза өзүн көрсөтө алган саясий партияларга добушун бериш керек. Канчага чейин биз добушубузду сатып, ошондой саясий партиялардын оюндарын курмандык болуп жүрө беребиз, ошону түшүнүп, оңолуу керек, анан таза саясий партияларга добушун бериши керек. Андай саясий партиялар бар. Мыйзамда жергиликтүү кеңештин шайлоосу менен парламенттик шайлоону бирге өткөрүүгө жол берилбегендиктен, жергиликтүү кеңештин кайра шайлоосу 1 айдын ичинде кечиктирилбей өтүшү керек деп эсептейт. Буга улай кайра шайлоодо каражат маселеси негизги орунду ээлегендиктен, жарышта капчыгы калынгана партиялардын бийликке келип калуу коркунучу бар экенине токтолду. Капчыктуулардан түзүлгөн саясий партиялар шайлоого катышып, өзүнүн каражатын бөлө алат. Ошол себептен экинчи жолу өткөрүүдө дагы ушундай бир көйгөй чыгат, сөзсүз түрдө. Аны биз азыртан көрүп баштадык. Ошол себептен мамлекет тараптан дагы буга өтө дыккат көңүл буруп, негизи адилеттүү бирдей бир шарт түзүп берүүсү кажет. Ошого көңүл бурушу кажет. Антпесе эч нерсе өзгөрбөйт. Кайра эле ошол саясий партиялар, кайра эле ошол жыйынтык келип чыгышы толугу менен ыктымал. Ал эми биз эгер Бишкек шаардык кеңештин шайлоосу кайра өтсө, добуш берүүгө барасызбы деген суроо менен шаардын тургундарына кайрылып көрдүк. Ооба. Эмне үчүн? Шайлоого катышыш керек, ал ар бир жарандын милдети. Шайлоого катышасызбы? Катышабыз. Шайлоого катышасызбы? Жок. Катышпайсызбы? Жергиликтүү кеңештин шайлоосуна бюджеттен 425 миллион сом керектелген. Анын 9 миллиону Ош шаарына, 2 миллион сомго жакыны Токмок шаарына, ал эми Бишкек шаарына 27 миллион сом жумшалган. Ал эми Боршайкомдун болжолу менен 3 шаарга кайра шайлоо өтсө, 40 миллион сомго чукул каражат керектелери айтылды.